30 майда Ош шаарында климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу өзгөчө кооптуу көрүнүштөрдө аялдардын ролу аталышындагы конференция жыйыны болуп өттү. Конференциянын жүрүшүндө аялдарга ар тармактын адистери келип сабак өтүштү. Алардын бири экологияны баалоо жана социалдык маселе боюнча адистин айтуусу боюнча аялдар үчүн пайдалуу болуп, жакшы кабыл алгандыгын кошумчалады. Бүгүнкү иш-чарага деген экологиялык баалоо боюнча өзүмдүн эмени айтып бердим. Ушул экология баалоонун деген кандай жүргүзөбүз, кандай иш алып барабыз. Мисалы деген ошол эле курулуш болобу же ремонт иштери болуп атканда деген ошо экологиялык баалоонун деген кандай жүрүш керек да ыкмаларын айтып бердик. Ошол ыкмалардын негизинде деген ушул жерге, экологияга, социалдык маселелерге кандай таасирин берген, ушунун алдын ала турган маселелерди карап элдерге жеткизип бердик. Жеткизгенде ушу элдер жакшы кабыл алды. Долбоордун алкагында аялдарга климаттын өзгөрүшүндөгү кооптуу абалдарды алдын алуу, ар кандай экологиялык кырсыктарда кандай чара көрүү тууралуу менен маалыматтар айтылды. Андан сырткары зордук зомбулукту алдын алуу, гендердик системадагы тең укуктуулук боюнча да оюн зооктор уюштурулуп, топтук иштер жүргүзүлдү. Биз аялдардын ролу деп атабыз, анткени себеби көбүнчө ушул климаттык өзгөрүшүндө бир өзгөчө кырдаалдар учурунда көбүнчөсү аялдар жабыркайт экен. Дүйнө жүзү боюнча бул мировой баягы статистикага таянсак, ошо аялдар тамакта даярдайт. Мисалы үчүн ошондо сел жүрүп кетсе, отундар суу болот, же болбосо сел алып кетсе, баягы аялдын ден соолугуна жабыркап калышы мүмкүн деп, атайын алдын ала иш-чараларын кандай жүргүзөсүңөр деген максатта бүгүн эжекелер чогултуп атабыз. Бүгүнкү конференцияга өзгөчө лидер, активдүү айымдардын баары келип отурат. Өздөрүнүн жакшы пикирлерин айтып, бири-бири менен тажрыйбасы менен алмашып атат. Бүгүнкү күндө экологиялык абал дүйнө жүзүндөгү орчундуу маселелердин катарына кирет. Мындай конференциялык долбоорлор бир гана биздин өлкөдө эмес, дүйнө жүзүндө пайдалуулугун берип келе жаткан иш-чара. Албетте бүгүнкү иш-чаранын болуп жатканы аялдарыбыз үчүн эң бир сонун долбоор болуп саналат. Наша страна достаточно уязвима в плане чрезвычайных ситуаций. И сегодняшнее мероприятие больше сделало акцент на чрезвычайных ситуациях, потому что наиболее уязвимые слои населения живут в предгорных районах. И для них это очень важно. Очень важно знать, какие чрезвычайные ситуации у нас сегодня есть. Вот, например, из всего списка известного 70 наименований чрезвычайных ситуаций, 20 наименований у нас здесь. И причем наиболее уязвимая часть нашей страны – это южные регионы, где сейчас мы проводим свое мероприятие. Очень важно людям иметь эту информацию. Мы благодарны презентатору из МЧС, которая дала очень подробную характеристику каждому чрезвычайному ситуацию. Люди многое узнали, поделились своим опытом. И это очень важно для того, чтобы распространять информацию дальше. У нас в рамках проекта работают посланники по изменению климата. Долбоорго ар тараптан келген активист, ишкер, лидер айымдар катышты. Конференция учурунда айымдар өз суроолорун берип, көйгөйлөрүн айтышып, талкуу жүргүзүштү. Келген айымдар бул конференциядан өз суроолоруна жооп алып, мыкты деңгээлде өткөнүн баса белгилеп кетишти. Биздин негизги тандалган ушул долбоор боюнча негизги тандалган тигүү цехи болуп эсептелет. Биздин айылда көйгөй катары ошол тандалган. Ал азыркы учурда ишке ашып, ошол жердеги коомчулукту ошол экологиялык ошол долбоор боюнча экологиялык немеге карата элди адаптациялоо иштери жүргүзүлүп жатат. Ошол боюнча биз азыр учурда ушул окууда көптөгөн маалыматтарды алдык, көптөгөн ушул Аристин Бишкектен келген өкүлдөрү аркылуу көптөгөн маалыматтарды алып атабыз. Ошондой эле МЧС боюнча дагы бизге өкүлдөр келип өз маалыматтарын, терең маалыматтарын берди, жакшы маалыматтарды алдык. Конференцияга Ош облусунун бардык райондорунун активдүү лидер айымдары, коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосунун Ош облусу боюнча координатору Марат Сагынбаев, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Жанибек кызы Фатима жана бир топ адистер катышты. Анан бул негизги максат бүгүнкү күндө мына климаттык өзгөрүү бул 40 жылдан бери мындай байкалбаган менен мына акыркы жылда тез өзгөрө баштады. Бул байкап атабыз. Ошол климаттык өзгөрүүгө биз бүгүнкү күндө өзүбүз таасир этишибиз керек да. Мисалы биздин Кыргызстан ошол климаттык өзгөрүүгө ал өзү мындай алганда биздин экономикабыз анчалык өнүкпөгөн үчүн биз климаттык өзгөрүүгө таасир эте албайбыз. Бирок климаттык өзгөрүүгө
таасир эткен, баягы жапа чеккен өлкөлөр ичинде биз ошо 95% өлкөлөр ичинде биз Кыргызстан турабыз да. Мындайча алганда ушул климаттык өзгөрүүлөрдүн кесепеттеринен баягы ар кандай жаратылыштык кырсыктар болуп атпайбы? Ушулардын көпчүлүгү ушул бизге ошогон өнүкпөй аткан ушул мамлекеттерде болуп атат да. Эми биз эмне кылышыбыз керек? Биз аны карап отурбастан ага биз уже элдерди даярдашыбыз керек да. Климат шартка биз даяр болушубуз керек. Аталган иш-чара Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосунун колдоосу менен өткөрүлдү. Бул долбоор мындан сырткары да бир топ аймактарда өтүп келүүдө.